Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге поездна Юму деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болсоңуз, анда биз баштадык. 1884 жыл Аризона аймагы тасманын башында Уильям аттуу бала түн ичинде ойгонуп кетти. Анын апасы Элис, атасы Дэн Эванс дагы ойгонуп, сыртта кимдир бирөөнүн жүргөнүн байкап, терезеден акмалап калды. Сарайында өрт башталганын көрүп сыртка чыкса, ал аймактын атка минерлери Дэнди коркутуп, карызыңды бир айдын ичинде кайтарбасаң, кийинкисинде үйүңдү өртөйбүз деп айтып жүрүп кетишти. Андан соң Дэн баласы Уильям менен бирге сарайдагы аттарды жана ат жабдыктарын алып чыкканга жетишип калышты. Бул нерсеге жини келген Уильям атасынын куралын алып, кетип бараткан адамдарды мейлеп эле атмакчы болду. Бирок аны атасы токтотуп калып, куралын тартып алды. Дэн Эванс жарандык согуштун ардагери болчу. Согуштан бутунан жаракат алып кайтып келип, анын кичүү баласы кургак учук оорусу менен ооругандыктан ага кургак климат керек болуп, ушул аймакта жашап калышкан. Анысы аз келгенсип Дэн жанагы адамдарга чоң суммадагы акча карыз болуп калгандыктан жакырлагандан жакырланып эле жашоосу кыйындап баратты. Ал азыркы күндө эки баласы менен бирге бир нече уйларын кайтарып, ошол уйлардын аркасы менен күн көрүп жатышат. Кийинки көрүнүштө ошол аймактагы эң коркунучтуу кылмышкерлердин башчысы Бен Уэйт менен таанышабыз. Ал өзүнүн бандасы менен бирге Пинкертондордун арабасын тоноону көздөп, алардын келишин күтүп жатышат. Бул кезде Дэн балдары менен уйларын издеп келип, эки уюнун өлгөнүн көрүп, калган уйларды издеп жөнөйт. Бул кезде алыстан Пинкертондуктардын арабасы көрүнүп, Бен Уэйттин бандасы алардын туш тарабынан чыгып эле кол сала башташты. Алардын арабасында пулемет бар болгондуктан Бендин адамдары көп болсо деле арабаны басып ала албай жатышты. Алыстан карап турган Бен амал көйлүккө салып, ал жердеги Дэндин уйларын арабанын астына айдап салды. Катуу чуркап келе жаткан аттар бурулуп кетип, араба такалып ошол жерден эле ала салып кетти. Бен Уэйттин бандасы ал жердегилердин баардыгын өлтүрүшүп, алардын жетекчисин гана жарымжан кылып тирүү калтырышты. Көктү ачып, ичи толо акчаны алгандан кийин Пинкертондуктардын өлбөй калган бир адамы Бендин адамын кармап алды. Анда Бен турган жеринен эле укмуштуудай тездик менен тапанчасын алып чыгып, өзүнүн адамын кошо өлтүрүп салды. Уйларын издеп жүргөн Дэн жана анын балдары ал окуяга күбө болуп калышты. Аларды байкаган Бен Уэйт дароо эле адамдары менен аларга жетип барышты. Дэн аларга менин силерге эч кандай жамандыгым жок, мен болгону уйларымды алышым керек десе, Бен ага уйларыңды алып кете берсең болот, бирок аттарыңды биз алып кетебиз деп аттарын алып кетип калышты. Бен адамдары менен шаарчага жетип келип, анын оң колу болгон Чарли Пинкертондуктарды күтүп жаткан адамдарга барып, Пинкертондуктардын арабасын Бен Уэйттин бандасы тоноп жатат деген кабарын айтты. Дүрбөлөңгө түшкөн бийлик жарандары дароо эле аттарына минишип ошол жака чаап кетишти. Бул кезде Дэн балдары менен арабанын жанындагы жарадар болгон адамды таап, ага жардам бермекчи болушту. Жашынып турган Бен Уэйттин адамдары ар тараптан чогулуп, ал жердеги мейманканага кирип, акчаларын бөлүштүрө башташты. Адамдары Бен Уэйтке суроо беришип, эмне үчүн өзүбүздүн адамды кошо өлтүрүп салдың деп сурашса, Бен аларга жооп берип, ал адам алсыз жана акылсыз болчу. Ал өзүнүн абайсыздыгынан улам баарыбызды коркунучка салды. Ошондуктан анын өлүмү туура иш болду деп айтты. Акчаларын бөлүштүрүп бүтүшкөндөн кийин коопсуздук үчүн баардыгы чачырап тарап жашырынып кетишти. Бен болсо ошол эле мейманканада калууну чечти. Дэн балдары менен жанагы жарадар болгон адамды сүйрөп баратып, Бен Уэйттин адамдары алардын аттарын бир жерге байлап калтырып кеткенин көрөт. Ал жерге жетип келген шаарчанын бийлик өкүлдөрү Пинкертондук жетекчинин жарымжан болуп жатканын көрүп, анан да Бен Уэйттин бандасы шаарча тарапка кеткенин угушкандан кийин дароо эле шаарчага кайтып жөнөштү. Пинкертондук жетекчинин денесинен окту алып чыгышкандан кийин Дэн карыз болуп калган бийлик өкүлүнө барып, карызды төлөп бүтүү үчүн жазга чейин убакыт берүүсүн суранат. Бирок ал адам таакыр эле көнбөйт, анткени анын эң башкы максаты Дэндин үй жайын жана жерин тартып алыш керек эле. Бийлик өкүлдөрү Бен Уэйттин мейманканада экенин билгенден кийин дароо эле ал жерден Бен Уэйттти кармап калышты. Бен Уэйт болсо эч жака качканга аракет кылбастан аларга жөн эле колго түшүп берди. Ал буга чейин эле өлүм жазасына тартылып, бирок аны эч ким кармай албай жүргөндүктөн аны дароо эле Юмага кете турчу поездге салып жиберүү керек болуп, андан ары поезд менен Контеншн шаарына жеткенден кийин Бен Уэйт өлүм жазасына тартылмак. Бирок негизги маселе Бен Уэйттти Юмадагы поездге жеткирүү эле. Анткени анын бандасы башчысын кандай жол менен болсо да куткарып алууга аракет кылаары анык болгондуктан, жергиликтүү бийлик Бен Уэйттти Юмадагы поездге жеткирүү үчүн атайын кароолчуларды жалдамакчы болушуп, ар бир кароолчуга $200 төлөп бермекчи болушат. Көпчүлүк адамдар жандарын тобокелге салгандан коркуп баш тартышат. Аягында ал жерде турган Дэн Эванс $200 үчүн кароолчулук кызматты аткарууга даяр экенин айтат. Эл арасына Бендин адамдары чыгып дароо эле кол сала башташты. Бен Уэйттти арабага отургузуп бекитишип, Дэндин үйүнө чейин жеткиришти. Бен Уэйт Дэндин үйүндө тамактанып, Дэн жубайына жакында баардыгы жакшы болоорун айтып, түн ортосунда Бен Уэйттти арабага салып бекитишип, аттанмай болушту. Дэн аялы балдары менен коштошуп жатып, улуу баласы Уильям, мен да сени менен барам, мен куралды башкаларга караганда жакшыраак атам го десе, Дэн болбой эле аны калтырып кетип калды.
Бирок көп өтпөй Уильям өжөрлөнүп, кийимин кийип, куралын алып атасынын артынан жөнөп кетти. Эртеси жол жүрүп отуруп бир жерге түнөшүп, кишенделген Бен Уэйтти алмак-салмак кайтарып отурушту. Түн ортосунда экинчи кароолчу Денден кезекти алып, Бен Уэйтти таңга чейин кайтармакчы болду. Ал Бенден көзүн албай кыңылдап ырдап отурду. Бен андан акырын болууну суранса деле болбой ырдап, Бендин кыжырына тие берди. Таңгамал ал кароолчунун көзү илинип кеткенде, Бен Уэйт ал жердеги аш айрын алып, ал адамды бир канча жолу сайгылап өлтүрүп салды. Ден жана башкалар ойгонуп кетишип, Пинкертондун жетекчиси Бен Уэйтти бир канча жолу уртокмокко алды. Эртеси Бен Уэйт камалган араба жолдо кетип баратканда, Бендин адамдары арабаны басып алышып, Чарли башчысын куткарайын деп арабага жакындап, арабанын ичинде таптакыр эле башка адам бар экенин көрөт. Арабаны өрттөп, ичиндеги адамды кыйнап, башчысы Бен Уэйтти кайда алып кетишкенин сурап билип алышат. Пинкертондун жетекчиси алыстан арабанын өрттөнүп жатканын көрүп, Бен Уэйт болсо аларга менин адамдарымды эч качан алдай албайсыңар деп койду. Уильям болсо атасынын артынан акмалап келе жатат. Ден жолдошторуна кыска жолду билерин айтып, ашууну ашып түштүк, түз эле поезд жолдон чыгабыз деп айтат. Жүрүп отурушуп бир жерден Бен Пинкертондун жетекчисин аттан алып түшүп, анын куралын алып, башкаларды куралсыздандырып, жанагы жетекчини дароо эле жардан ылдый кулатып жиберди. Эми кароолчулар эмне кыларын билбей турушканда, ал жерде аларды акмалап келаткан Уильям пайда болуп, Бен Уэйтке куралын такап, атасына чоң жардамын берди. Эми Уильям да атасынын командасына кошулуп, ашуудан аларга апачилер кол салып, Бен Уэйт өзүн коргоо үчүн апачилерди өлтүрүп, керек болсо Денди бир өлүмдөн сактап калды. Бирок Бен Уэйт кароолчулардын эч кимисине тийбей, аттардын баарын алып кетип калды. Темир жол курулушу жүрүп жаткан жерге келип, бир чатырга кире калып, ал жердеги адамдардан жардам сурап, кишенди үзгөнгө аракет кыла баштады. Ал жердеги адамдар атактуу Бен Уэйтти таанып калышып, дароо эле аны колго түшүрүп алышты. Бен Уэйттин изин кууп, аркасынан келген кароолчулар Бен Уэйттин бир жерде байланып турганын көрүшөт. Дендин жолдоштору биз Бен Уэйтти Юмага алып барышыбыз керек. Бул бийликтин буйругу деп айтышса, Бен Уэйтти кармап алган адам, ал бир канча жыл мурун менин бир тууганымды өлтүргөн. Ошол үчүн мен аны силерге бербеймин деп ар кайсына айтат. Ден жана анын жолдоштору дароо эле алар менен мушташып, Бен Уэйт аларга кошулуп эле ал жерден качып кеткенге жетишип калышты. Бирок алардын бирине ок тийгендиктен ал да көз жумуп, бийлик өкүлү Уильям жана Ден үчөө Бен Уэйтти шаарчага алып келишти. Ден баласы Уильямга шаардын сыртына көз салып турууну тапшырып, бир мейманкана таап, ошол жака жайгашып калышты. Бул кезде Бен Уэйттин адамдары темир жол курулушу жүрүп жаткан жерге да келип калышкан. Бен Уэйт Денге: "Сен $200 үчүн ушунчалык тобокелге бардыңбы? Эгер сен мени коюп берип жиберсең, мен сага $400, керек болсо $1000 деле берейин" деп Денди сөзгө тарта баштады. Анда Ден ага көнбөй: "Менин каалаганым бир гана акча эмес. Мен өзүмдүн үй бүлөмө, уулум Уильямга колуман эмнегелерин далилдегим келет. Согуштан жарадар болуп кайтып келгенден кийин азыркы күнгө чейин бир бутуман аксап калдым. Уильям мени башкалардан алсыз көрүп, мага ишенбейт. Мен сени Юманын поездине жеткирүү менен үй бүлөмө колуман эмнегелерин көрсөтөм. Ошону менен бирге биздин аймакка зыян берген сендей адамдан кутулам" деп айтат. Андан соң бийлик өкүлү ал жерге Юманын шерифин жардамчылары менен кошо алып келет. Алар бул жака поезд 3-төн 10 мүнөт өткөндө келерин айтышат. Жана поезд келгенде кылмышкерди ал жака чейин коштоп барып, поездге салып жиберебиз деп айтып жатса, ал жака Уильям келип шаарга 7 атчан адам кирип келгенин айтат. Аңгыча болбой эле Бен Уэйттин бандасы ал жерге жетип келип, башчысынын мейманканада экенин билгенден кийин элдин баарына жар салып, кимде ким Бен Уэйттин кароолчусун өлтүрсө, ага дароо $200 берерин айтат. Акчаны көргөндө элдин баары куралдарын октоп, кароолчу Денди өлтүргөнгө камына башташты. Аларды көргөндө шаардын шерифи дароо эле жардамчыларын алып, "Мен өмүрүмдү тобокелге салгым келбейт" деп жардам бере албаарын айтып, ал жактан чыгып кетишти. Бирок алар сыртка чыгып багынышканы менен Бен Уэйттин бандасы аларды аткылап салышты. Андан соң бийлик өкүлү Денге келип: "Биздин ишибиз оңунан чыкпай калды. Сен өз милдетиңди аткардың" деп ага $200 бермекчи болуп, "Сен өз жолуң менен кач, мен да өз жолум менен качайын" дегендей кылды. Анда Ден ага: "Мен өз ишимди аягына чейин чыгарам" деп айтып, Уильямды аман эсен үйгө жеткирип, "Үй бүлөмө $1000 бересиң" деп бийлик өкүлүнүн талабын катуу койду да баласы экөөнү үйдүн ичине жашынгыла деп айтты. Сыртта элдин баары Денди эле күтүп турушат. Убакыт болуп поездин келер маалы да болуп калды. Бен Уэйт Дендин сырын тереңден түшүнүп, анын эркектик сапаттарын баалап, "Мен сени балаңа уят кылбай, каалооңду аткарып, поездге чейин эч каршылык көргөзбөй барып түшүп берүүгө макулмун" деп айтат. Ошентип Ден Бенди алып, станцияга чейин 800 метр аралыкты басып өтүш керек болот. Чарли адамдардын туш келди эле аткылап жатканын көрүп, башчысына ок тийип калбасын деп ал адамдарды өзү аткылай баштады. Акыры Ден Бенди алып станцияга да жетти. Бирок поезд дагы эле келбей кечигип жатты. Акыры поезд да келип, бирок ал жакты Бен Уэйттин бандасы курчап алган эле. Кайрадан атасынын артынан келген Уильям короонун оозун ачып, куралын аткылап, уйлардын баарын айдай баштады. Аны көрүп түшүнгөн атасы Бенди дароо эле поездге салып жибергенге жетишип калды.
Бен Уэйд өз эрки менен эле поезддин ичиндеги зынданга түшүп берип, андан соң Денге мен Юманын түрмөсүнөн 2 жолу качып чыкканмын деп койду. Ал жака жетип келген Чарлиге кыйкырып жетишкенче, Чарли Денди бир нече жолу атып жибергенге жетишти. Зындандан чыгып келген Бен Уэйд өзүнүн бандасына кошулгандын ордуна Чарлини жана башка адамдарын бир замат эле кырып салды. Уильям атасына жетип келип, анын жумулуп бараткан көздөрүн көрдү. Ал эми Бен Уэйд зынданга түшүп, андан ары жөнөп кетти. Бирок ал Юмага жетеби жетпейби белгисиз бойдон калат. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.